Жакшылык менен жамандык бири-бирин аркалап жүрөт дегендей, эл ичинде жакшылык болуп турса, сөзсүз жамандык дагы аркалап жүрөт эмеспи? Ал эми доктурлар канчалык деңгээлде эмгектенсе дагы адам баласынан оору качып кутулбайт экен. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Урматкан Токур кызы Ош облусунан Бишкекке келип, майып кызын даарылатып жаткан кези. Алгач Бишкекке келерден мурун Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна жардам сурап кайрылган. Байыртадан кыргыз эли жакырчылыкты жокко чыгарып, кайрымдуулук дегенде четке кагып келген. Бирок азыркы күндө 21-кылымда бизде ушул багы жардамга муктаж болгон жарандарыбыз жок деп айтууга болбойт. Себеби мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз жардам берүү иретинде мынакей ушул Оштон келген эжеге биз жардам бергени келгенбиз. Бул жерге биз буга чейин ушул жатаканага, ушул жердеги ооруканага алып келип жаткызып, кызын аяктырсак, азыр чыгаар алдында биз ушул атайын майыптарга ылайыкталган колясканы алып келип, ошону тапшырып берип аткан учурубуз. Негизи эле бул Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна ушул чет мамлекетте иштеп жүргөн, негизи эле баягы кайдыгер карабаган кыргыз жарандары жардам берип келет. Урматкан эженин 3 кызы бар, бирок 3 кызы тең майып болуп калган. Бул ооруканага алып келген кызы 3 жашынан тарта талма оорусу менен ооруп келет. Ал эми азыркы учурда кайдыгер карабаган жарандардын жардамы менен Урматкан эженин кызы жакшы болуп келе жаткан учуру. Менин кызым ошо 1 жашарында, 3 жашарында, 7 жашарында ооруду. Судурук менен ооруганда врачтар айтты, сен температурасын билбей каласаң, ичине түшүп калган деп ошонун лечениясы менен дарылап жүрдү. Дарылап эч жылыш болбоду. Күндөн күнгө эме болду. Акыры 9,5 жашарында 41 күндө 40 жолу судурук берип атты. Анан Ош детский областына алып бардык, Ошко алып барсак, врачтар айтты, бул кызың сал чыканыраак эле, тыканыраак эле, чыйраак эле, өтө зирек кыз эле. Бул кызың сал кайсарраак экен, мына грипптен ооруп калды эле. Жок, эже, бул грипптен эмес, баары таза десем, жок, грипптен эмес, суранып атып жаттым. Ошол жерден зорго алышты, ошо күнү жок, зорго алышты немеден больницага. Суранып атып жаттым. Анан кийин жаткандан кийин күндө судурук күчөп атты эле. Врачтар айтты, анан билишти да, эпилепсиясы бар экен деп. Күндөн күнгө кызым немеси өзгөрүп, баягы кыйынчылык күчөй баштады. 2 жыл, башта 3 жыл жаттым больницага. Бир катетер, бир 4 жол, 5 жол комага түштү. Реанимация 1 ай айлап жаттык реанимацияда. Көрбөгөн күнүбүз калбады, кыйналдык аябай. Акыры врачтар айтты, сен немеге Бишкекке алып барып, генетик врачтарга текшертип кел. Генетик врачтарга алып келсек, анан ЮРФАга салды, немеге салды, ЭКГге кылды. Олар биларга салыштан эртеси результаты чыкканча күтүп калды квартирада. Квартирада күтсөк түнү менен кызым ооруду, өтө катуу ооруду. Силерге Кайрымдуулук фондго кайрылды. Кайрымдуулук фондунун немелери келип, жетекчиси келип, машинасы менен ЮРФАга алып келип көрсөтүштү. Көрсөтүп немебиз айтсак, врач айтты, Улан Ажыбеков деген врачыбыз айтты, неме деп, кызың оорусу өтө рак деди. Сакайбайт деди. Сакайбайт. Эми силер азыр жалга барып жатканыңар менен, жалга направление кылып бербеген кылсак, неме психиатрга айтат. Силердин психиатр эмес ишиңер деди. Барып өзүңөрдүн врачыңарга жаткылатат. Ого менин кызым болбой койду. Ошо жолдо судурук каттуу болду. Ошо Кайрымдуулук фонду адамдар көрдү, жетекчиси көрдү машина менен. Машина менен неме болуп жүрүп көрүштү эле. Айтты да, эже аябай кыйналыпсыз, сизди карап эле биз кыйналдык. Жүрүң ошол жерге немеге врачка барып көрсөтөлүчү, мүмкүн деле мына врачка алып келип, берге частный врачка алып келсек, врач айтты, бул кызың немеден жакшы болбойт деди, больницадан жакшы болбойт деди. Жакшы кылса мен 3 айда же 6 айда жакшы болот мынерден. Убара болосуңар больницага деди. Анан айтты, мен көлө убара болуп көрбөгөн күнүбүз калбады, реанимацияга түштү, комага түштү, ондай кылдык десем, неме кылбайт деди, больницага барбагыла деди. Ошону дарлатайын десем, врачыбыз немеге кетип атыптыр, Ошко кетип атыптыр, Фуркатка дарлатат экен да. Фуркатка дарлатат экен эле, ояка кетти, биз жолдон чыга албай калып, кайтып эле немеге барып жаткырышты. Жалга барып жаткырышты. Жалдан анан наракка түштү, беракка түштү, албай. Көрбөгөн күнүбүздү көрбөдүк о жерден. Шопурчулар жолдон албай койду. Кызыңыздын немеси оорураак экен, оорусу күчүрөөк экен, биз ала албайбыз. Жолдо бирдеке болуп калса, биз жооп бере албайбыз депчи. Анан ошонун немеси менен ушул жерге келип калдык, ошо силердин жардамыңар менен, Кайрымдуулук фондунун жардамы менен. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду чындап жардамга муктаж болгон жарандарыбызга көпүрө болуп, жардам берем деген азамат мекендештерибизге туура багыт көрсөтүп келет. Ушундай иштин арты менен Урматкан эже кайдыгер карабаган элибиздин жардамын алып кубанып жаткан кези. Бу жерден азамат неме кылып, элге кайрылып, неме кылып, чакырык кылып, эл менен таанытты, ошо элге
кыргыз элиме кайрыла, кыргыз элим Кудайга шүгүр ошо неме кылды, кыргыз элинин жардамы менен ушул жерге келип дарланып атабыз. Азыркы ушурда ошо жардам бергендердин аттары: Ысык-Көл районунан Райымбек Уландын үй бүлөсү 1000 сом, Россиядан Бекболот 1000 сом, Өзгөн Кызылтөбөдөн Жаныбеков Чынар 1000 сом, Абдымомунова Чолпунайдын классташ кызым былтыр 3500 сом берип, 3500 сом бир кепиремен. Оштон Иматалиева Калыстын досум берди, классташ кызым. Оштон Кадырова Кичаймен Кадырова Нурайым берди. Россиядан Нурайым менен Кичайым 3000ден 5000, 2000 бир 3000 берди. Россиядан Төрөкулова Мирбек 5000 сом берди. Россиядан Сайдалиева Зайладын 10 000 сом берди. Өзүбүздүн айылыбыздан Тыштык деген бала 1000 сом берди. Россиядан Абдымалик Айтмамат берди 1000 сом. 1000 сом берди. Ошонун катары менен өзүбүздүн Аран районундагы акимибиз Айти Курбанбек да карап турбады. Ушу келип кетиштин жолурасын ошолор расходун көтөрүштү. Мына дары-дармекке ошо кыргыз элинин пайдасы өтө жакшы дейди. Кыргыз элинин ыраазычылыгы миңден миң ыраазымын. Кыргыз элиме өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун, не тилесе тилегине жетсин, ойлогон ой максатына жетсин, балалуу болгондор балалуу болушсун. Бизге канча Кудайым ошолорго ошончо неме берсин, жүздөгөн немелерди берсин, иштери жүрүшсүн, балдарын күнүн көрсүн, иштери жүрүшпөгөндөр иштери жүрүшсүн, турмушу келишпегендер бар, турмушу келишсин. Бизди канча сыйласа, Алла олорду ошондой сыйласын. Рахмат силерге, ошо кайрымдуу фонддун күчү менен, элдин күчү менен ушунчалык келип ушерде кызым дээрлеп атам. Рахмат, ушунчалык силерге келгениңерге рахмат. Алла ыраазы болсун. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы күндө жалгыз бойлуу майпенелерге, көчөдө калган аталарга, деги эле жалпы муктаж болгон кыргыз жарандарына колун сунуп келет. Андыктан карап турбастан жүрөктөгү жылуу сезимдерди ойготуп, бул жалган дүйнөдөн өтүп кеткичекти биз менен биргеликте сооп табуу жолунда сапарлаш болуңуз. Менин кызым жакшы болуп кетет, Кудай кааласа. Ушунчалык неме кылып атабыз, кызым. Биз кызым экөөбүз неме кылабыз, көп жомок айтышып отурабыз. Кызым жакшы немелерди айтып берем. Кызым угат. Көп жакшы нерселерди угабыз, Кудай кааласа жакшы болуп кетебиз. Кыргызстандын ичинен 0741 41 41 номерине эл сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот. Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.